Салам достор, монтаж модулунун 3-сабагына кош келиңиздер. Буга чейин биз CapCut колдонмосун жүктөп, видео менен иштегенди үйрөнгөнбүз. Эми болсо звук деп турган үн менен иштегенди үйрөнөбүз. Бул жакта CapCut колдонмосуна киргениңизден кийин звук деп экинчи турат. Башка инструменттерде ошону басабыз жана звукту үндү кошуш үчүн эки ыкма менен кошсо болот. Мисалы үчүн биз жаңы эле айтып кеткендей звук дегенди басып, же болбосо бул жакта добавить аудио деп турат. Ошол добавить аудиону басып дагы звукка кирсек болот. Эми биринчи турган инструментти карайлы, звуки деп турат. Ал жакка кирсек, бизге ушундай меню чыгат. Поиск деп турат, эң үстүндө. Поискке өзүңүз каалаган ырды жазып туруп, мисалы үчүн Мирбек Атабеков жазып туруп, анан кийин издеп тапсаңыз болот. Андан кийинкиси астында папкалар турат. Бул жакта аталыштар менен влог, spring, love деп туруп, travel ошого жараша, аталышына жараша ошол музыкалардын топтому болот. Ошол үчүн влогко кирсеңиз, влогко керектелген, же влогко колдонулган музыкалардын топтому болот. Мына пайда болду. Ошол үчүн сизге ушинтип туруп музыкаларды тандап алсаңыз болот. Ошо. Бул жакта плюс жана сактоонун белгиси турат. Плюс менен сиз ушул үндү видеоңузга кошсоңуз болот, проектиңизге. Ал эми сактоо менен сиз ушул үндөрдүн арасына сактап койсоңуз болот. Биринчиден плюсту көрсөтөлү. Мынакей. Ушинтип туруп үндү кошуп койдук. Андан кийин кайрадан киребиз. Анын астында треки TikTok деп турат. Эгерде сиз TikToктон үндөрдү колдонгуңуз келсе, бул жакта TikTokко регистрация кылышыңыз керек. Мисалы, войти в TikTok деп турат. Сиздин TikTokуңуз менен CapCut байланышта болот. Ошону менен сиз TikTokто кандай музыканы сактасаңыз, бул жакта ошол музыкалар пайда болот. Бирок чынын айтсам, мен ушул функцияны колдоном. Кээ бир ырлар CapCutта көрүнбөйт. Бирок көбүнчөсү көрүнөт. Ошондуктан эгерде TikToктон үн алгыңыз келсе, ошону колдонсоңуз ыңгайлуу. Андан кийинки папочка турат. Буга биз кайрадан келебиз. Анан араак кийинкиси өрттүн сүрөтү менен. Өрттүн сүрөтү менен турган бул рекомендация деп турат. Сизге сунушталган ырлар. Ошол үчүн vacation vibe. Ушул жактан баягыдай эле бизде плюс, андан кийин сактоо белгиси бар. Сакташ үчүн сиз TikTok аркылуу же Google аркылуу же башка сервистер аркылуу CapCutта регистрация кылышыңыз керек. Бул жакта азырынча көрүнгөн жок эч нерсе. Эгерде сиз TikTokто же болбосо Googleда регистрацияңыз бар болсо, сактоого мүмкүнчүлүк болот. Андан кийин өтөлү. Бул жакта авторское право деп турат. Авторское правоны басканыңызда сиздин ырдыңыздын канчалык авторлук укуктарды сактаган экенин көрсөңүз болот. Андан кийин звуковые эффекты. Звуковые эффекты деп туруп, үндүн кандайдыр бир ар кандай үндөрдүн чогуу топтому. Бул жакта мисалы үчүн бул жерде love деп турат. Бири-бирин ашык болгондогу ыр деп мисалы үчүн клик. Же болбосо бул жакта толтура oh my god дейт. Oh my god. Ушундай сыяктуу үн эффекттердин топтому. Бул жакта трендинг деп турат. Эң популярдуулары, мисалы үчүн Animal Baby. Бул жакта дагы сактоо, кошуу жана бул 0126 деп туруп, ошол үндүн узактыгы көрсөтүлгөн. Мисалы үчүн performance деп турат. Performance дегенде мисалы үчүн beep бар, 2 seconds. Beep. Вот. Ушинтип туруп ар кандай звуктарды кошсоңуз дагы болот. Жактан чыгалы. Жана менин сүйүктүү функциям извлечь деген. Аны басканыңыздан кийин, мисалы үчүн бир извлечь деген функция
жана башында көрсөтүлгөн папка бар эмес беле, ошол функция менен бирдей эле. Бул жакта сиздин галереяңызга өтөт дагы видеодон аудиоңузду алып туруп, өзүнчө алат дагы башка аудио материал катары көрсөтөт. Мисалы үчүн бул жакта видео турат. Мындай. What's the problem? I don't know. Ушул ырды. Видеосу кереги жок бизге. Жөнүнөн гана үнү керек болсо, басасыз дагы извлечь и добавить звук деп турат. Ошону басасыз. Үстүндөгүсүн өчүрүп коелу. Өчүрүш үчүн бир басып туруп, удалить деп турат. Ошону бассаңыз болот. Бул жакта. Байкадыңыздарбы, жаңы эле видео болчу. Ошол видеодон үндү өзүнчө алып салып туруп, бизге үнүн гана кошуп берди. Ушинтип. Эми биз ушул жакта байкасаңыздар керек, үстүндө видеонун тизмеги, астында дагы бир аудио турат. Бул жакта дорожка деп коет, орусча айтканда. Үстүндө видео дорожкаңыз, астында болсо үндүн дорожкасы турат. Үндүн дорожкасы менен иштеш үчүн бир басып туруп, баягыдай эле функциялар. Ошол үчүн видеодо эки четинен байкадыңыздар беле, эки четинен ак сызымдар жөнүндө айтпадым беле, кыскартыш үчүн же болбосо кесиш үчүн. Ошондой эле үндү дагы кыскартып кессе болот. Ошол үчүн акты жылдырып, оң жагынан же сол жагынан жылдырып, ошондой эле буга чейин видео менен иштегенде эле экиге бөлсө болот. Ушуну разделить деп туруп. Мына. Бул жагын удалить этсек болот. Жана ушул үндү громкость деп турган жерден канчалык жогору жана төмөн болоруну жөнгө салсак болот. Мисалы үчүн ушунчалык жогору болот, же болбосо аябай аз болот. Өлтүрүп жөнгө салсак болот. Андан кийинкиси бул удалить. Өчүрүп салабыз. Ушул жерден дагы эстетип кетели, эгерде кокус өчүрүп салсаңыздар, үстүндө стрелкалар турат, ошону бассаңыз кайра өзүнө келет. Ушуну менен дорожка менен иштегендин үн менен иштегендин эң негизги нерселерин айтып бердик. Бул жакта эң аягында создать копию деп турат. Эгерде үндү же болбосо буга чейин видеолордон айтып кеттимби, байкабай калдым. Эгерде үндөн керек болсо же видеону керек кайрадан ошол эле колдонуш керек болсо, создать копию дейбиз. Ал жанында дагы бир копиясы пайда болот. Өчүрөбүз. Ушуну менен негизи бүттү. Эң акыркы нерсе, айтып кетчү нерсе, бул инструмент, звуки деген инструменттердин эң аягында турган озвучка деп турат. Озвучканы бир басасыз. Бул сиздин видеоңузду үн менен коштолушу. Ошол үчүн ушул видеону менин гүлдөрүм деп туруп озвучка кылалы. Озвучка кылыш үчүн ошону басасыз. Бир бассаңыз таймер менен 3 2 1 деп чыгат, же болбосо катуу басып турсаңыз өзүңүз баштасаңыз болот. Ошол үчүн биз катуу басып туруп эле баштайлы. Бул жактан сизден микрофонго уруксат сурайт. Анан уруксат берип туруп, андан кийин озвучка кылсаңыз болот. Бул менин гүлдөрүм деп туруп, анан кийин сиз галочканы басасыз. Бул менин гүлдөрүм. Мына бул жакта ырдын үнү аябай чоң болуп калды. Кайра ошол дорожканы басып туруп, громкостька кирип азайтабыз. Бул менин гүлдөрүм. Мына ушинтип туруп, бул менин гүлдөрүм. Болду. Звук деген инструментке тиешелүү бардык нерселерди айтып бердик. Кызыктуу болду деп ишенем. Ошону менен 3-сабак аягына келди. Кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө.